Сокулук району Кожомкулдан таза 4 сотук жер аянтында жайгашкан 9,40 размеринде ушундай мансард тибинде түшкөн үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. Таза 4 сотук жер аянтында жайгашкан, баасы $65.000 сүйлөшүү жолдору бар. Өтө сонун реальный бааны койду. Анан айта кетчү нерсе, бул жакчагы Профсоюз көчөсүн билесиздер, ошол тетиги ошо чоң столбалардын астынан бул жакчагы машина базардан нары автовокзал Объездной көчөсү чыккан жерге чейин Кудай буйрса ошондой пландар түзүлгөн. Анан бул жерге ушул бош полияны көрдүңүздөр, ошого мектеп, бала бакчанын орду дагы каралган. Кудай буйрса алсаңыздар ушул жерде балдарыңыздар мектепке чыгып кирип эле окуй берет. Анан так тарихин айтып өтөйүн бир сыйра. Бул жакчы Фрунзе чоң трассасынан Бишкек тараптан келе жатканда светофордон оң тарапка Комсомольская көчөсүнө буруласыздар. 700-800 метр керсеңиздер сол тарапка ушул биз турган Полярная көчөсүнө буруласыздар. Так дареги Полярная 126А дарегинде жайгашкан. Өтө сонун. Анан бул жердин бардык документтери так таза колдо. Анан суу, свет бардыгы бар. Анан көчө тарабы ушундай пескоблок менен тосулуп, туникеден дарбаза калиткасы жасалган. Анан үйдүн асты дагы аябай кенен. Мынакей. Бул жакчагы болсо чакан болгон жашылдандыруу аянтчасы, андан ары бурчта сырткы ажатканасы, бул жагында топкасы. Жүрүңүздөр, топкасын бир катар көрсөтүп коелу, Өтө сонун экен, мынакей. Көмүр менен жагасыздар. Бир жылда, бир кышта 1,5 тоннадай көмүр менен кеңири чыгып кетесиздер. Анан үйдүн арт тарабынан дагы 1,5-2 метрде аралык калтырылган. Үйдүн аркы жан тарабында болсо бир 2,5-3 метрдей бош орундук бар. Үстүн навес кылып, бул жака майда чүйдө ушундай эмеректерин киргизип койсоңуздар болот экен. Өзүнүн азыр майда чүйдөлөрү турат. Үйүн астына дагы бир 2-3 унаа кенен батат. Брусчаткасын жасап койсоңуздар болот. Мынакей үйдүн мансард жагы бүткөн эмес. Ошол жагы бүтүрүп алсаңыздар болот. 935 маршрутка келет экен, мына. Келатат азыр бул көчөдөнчү. Көрсөтүп кой. Мынакей 935 маршрутка келет. Үйдүн астынан өтөт экен. Көрдүңүздөр, Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине бир катар кирели. Бардык документтери так таза колдо экен. Техпаспорт, кызыл китеп, договор купля-продажа. Ушул биз турган жер пут чечме жайы. Анан бул тарапка бирөөнүн эшиги коюлуп, бул жер болсо коридор. Үйдүн жалпы полдору ламинат. Азыр бул жакта жеңелерибиз машинка менен тигүү цех менен алектенет экен. Бул жакчага болсо жуунуучу бөлмөсү, ички ажатканалар, раковина күзгүсү коюлган, душу дагы бар. Анан бул тарабы болсо кухня бөлмөсү, чай иче турган стулдары, холодильниги, кухня мебелдери, микроволновкасы, вытяжкасы коюлуп, стиральный машинасы, раковинасы бардыгы бар. Бул жакчага болсо кенен зал бөлмөсү, мынакей 2 чоң чугун батарейкасы коюлган, 2 пластик терезеси, потолоктору бийик, евроремонт болуп жасалган. Бул жакчага болсо ошол ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Мынакей, ата-энелер уктоочу бөлмөсү, 1 чугун батарейкасы коюлган, пластик терезеде, потолоктору бийик. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Таза 4 сотук жер аянтында жайгашкан, 9,40 размеринде түшкөн мансард тибиндеги үй. Анан үстү бүтө эле экен, өзүңүздөр дагы ал жагын ремонт кылып бүтүрүп алсаңыздар болот. Баасы $65.000 сүйлөшүү жолдору бар. Эсин номери описанияда турат. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Өтө жакшы реальный бааны койду. Кудай буйрса ушундай үй сиздерге насип кылсын. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, комментарийден жазып коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.